Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Жумуртканы мен өндүрбөйм, тооктойт. Атазов менен Жаныбеков кайым айтышты. Бүгүн 29 сентябрда парламент жыйынында депутат Шайлообек Атазов айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековго министрлик дыйкандарга быйыл ушул айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрсөңөр баланча киреше табасыңар деп кепилдик бере алабы деп суроо салды. Ага министр Жаныбеков андай кепилдик бере албай турганын айтып, ал дүйнөдөгү базар бааларына байланыштуу экенин белгиледи. Атазов: айта албасаңыз министрликти эмне кармап отурасыз? Жаныбеков: аны сиз да айта албайсыз, министр болсоңуз дагы. Атазов: сиз антип жооп бербеңиз, менин министр болоюн деген оюм жок, депутат болуп отурам. Жогоруда тукум өндүрөм дедиңиз, кантип өндүрөсүз? Жаныбеков: жумуртканы мен өндүрбөйм, жумуртканы тооктойт. Ошондой эле министр Кыргызстанда жумуртка өндүрүүнүн өсүшү фабрикалардагы тооктордун санынын көбөйүшүнө байланыштуу экенин айтып, өлкөдө 4 чоң тоок фабрикасы, 20дан ашык орточо фабрикалар иш жүргүзөрүн кошумчалады. Мындан сырткары Атазов ун маселесине да токтолду. Эл өкүлү Кыргызстанда өндүрүлгөн унду набайканага албагыла, Казакстандыкын алгыла деген маалыматтар жүрөт. Буга эмне дейсиз деп сурады. Министр Жаныбеков: эми набайкананын ээси кайсыл унду аларын өзү билет да. Мен набайкананы кыдырып, сен бул унду ал деп айтмак белем деп жооп кайтарды. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобу биргелешкен жыйында айыл чарба министрлигинин 2023-жылы аткарылган иштери, 2024 жылга карата иш пландары тууралуу маалыматын угушту. Мындан тышкары жер мунапысын аткаруу, айыл чарбасына санариптик технологияларды киргизүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат угулду. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен жолугушту. Бүгүн 29 сентябрда президент Садыр Жапаров Берлин шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен болгон жолугушуусуна катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Иш-чара эртең мененки тамак форматында өтүп, ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери катышты. Жолугушуунун алдында Жапаров ардактуу коноктор китебине жазуу калтырды. Жыйында Садыр Жапаров Германиянын Борбор Азия менен ар тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө кызыгуусу артып жатканын айгинелерин белгиледи. Мен германиялык тарапка көрсөткөн жылуу меймандостугу жана өз ара аракеттенүүнүн жаңы аймактык форматын түзгөндүгү үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Германия дайыма Борбор Азия менен диалогту активдештирүүнүн демилгечиси болуп келген. Сиздердин өлкө биздин аймактын жаш мамлекеттеринин көз карандысыздыгын биринчилерден болуп тааныган. 2007 жылы Германиянын демилгеси менен Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча биринчи стратегиясы кабыл алынган. Ал биздин мындан аркы аймактар аралык кызматташуубузга негиз болгон. Бүгүнкү күндө биз стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жетип жатабыз. Биз бул демилгени учурталабы деп эсептейбиз, деди өлкө башчы. Президент глобалдык геосаясий өзгөрүүлөрдүн фонунда эл аралык коомчулуктун өлкөнүн регионуна болгон кызыгуусу кыйла өскөнүнө көңүл буруп, Кыргызстан менен Германиянын кызматташтыгы соңку жылдарда активдешкенин баса белгиледи. Ошондой эле немис ишкерлеринин өлкөнүн экономикасында активдүү катыша турганына ишенерин билдирди. Булак Супер Кежи. Пакистандагы 2 мечитте жанкечти жардыруу жасады. Пакистандын Белужистан провинциясындагы Мастунг шаарындагы мечиттин жанындагы жардыруудан кеминде 52 киши набыт болду. Бул тууралуу Даун сайты билдирет. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча жардырууну жанкечти жасаган. Кийинчерээк Пакистандын дагы бир мечитинде жарылуу болгон. Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пехтунхва провинциясында жайгашкан Хангу шаарындагы мечиттин чатыры жарылуунун кесепетинен толугу менен урап калды. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеме берүү менен 2 адам каза болуп, 5 жарадар болгонун кабарлайт. Урандылардын астында дагы 40-ка жакын адам
имам экени айтылат. Кео телеканалы жардыруу ислам пайгамбары Мухаммеддин туулган күнүнө белгилөө үчүн эл чогулуп жаткан мечиттердин жанында болгонун билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Токаев Астана Орусияга каршы санкцияларды аткара турганын билдирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Астана батыштын Орусияга каршы санкцияларын аткарарын билдирди. Казакстан батыштын Орусияга каршы санкцияларын сактайт. Биз санкциялык режимди сактоо үчүн бардык тиешелүү уюмдар менен байланыштабыз, деди Токаев. Берлинде Германиянын канцлери Олаф Шольц менен жолуккандан кийинки белгилешкен маалымат жыйында. Казакстандын президенти Германияга расмий сапар менен 28 сентябрда барды. Ал немис бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуп, алгачкы Борбор Азия Германия саммитине катышат. Бул иш-чарага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы Берлинге барды. Азаттык радиосунун июнь айындагы иликтөөсү батышта чыгарылган, санкцияга кабылган, бир эле учурда жарандык жана аскердик өндүрүштө колдонула турган товарлар Кыргызстан, Казакстанда түзүлгөн компаниялар аркылуу Орусияга кирип жатканын, алардын көбүнүн артында орус жарандары турарын, айрымдарынын армияга катышы бар экенин көрсөткөн. Буга чейин батыш Орусияга киргизилген санкцияларды айланып өтүп, Москвага көмөктөшүп жаткан үчүн Астанага экинчи деңгээлдеги чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн деген кептер тараган. Казакстандын бийлиги санкцияларды буйта өтөөгө жол бербесин билдирген. Булак Азаттык. РФтин тышкы иштер министри Токаевдин сөздөрү Астананын Москва менен алакасына таасирин тийгизбейт деп ишенет. Москва Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин санкциялар боюнча позициясы Россия менен алакага таасирин тийгизбейт деп ишенет. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министрлиги билдирет. Биздин жакшы коңшулук мамилелерибизге, анын ичинде соода-экономикалык кызматташтыкка терс таасир тийгизүүнүн алдын алуу үчүн казак өнөктөштөрүбүз менен мындан ары да эффективдүү иш алып барабыз деп күтөбүз. Бул абдан масштабдуу жана эки өлкөгө чоң пайда алып келе жаткан кызматташтык алардын элдеринин кызыкчылыктарына толук жооп берет деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги Берлинге барганда канцлер Олаф Шольц менен пресс-конференцияда Казакстан Россияга каршы санкциялык режимди сактай турганын айткан Токаевдин сөзүнө ушундайча комментарий берди. Смоленск аянтында Россия Казакстандын үчүнчү өлкөлөр менен мамилесине кийлигишпей турганын, бирок Москва менен Астананын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана союздаш катары мамилени аныктаган келишимдердин бүтүндөй комплекси бар экендигин баса белгилеген. Эки тараптуу байланыштардын мындай мүнөзү саясат жана коопсуздук, соода, инвестиция жана башка көптөгөн тармактарда конструктивдүү өз ара аракеттенүүнү камтыйт. Булак Назар Ньюс KG.